Космосарич, экинчи суроосу сизге экен. Нарында вирус жукканы аныкталган адамдын аялы күйөөсүн аэропорттун дене табын текшерип туруп эле кое бергенин, ага эч кандай кошумча көрсөтмө болбогонун, ошондуктан ооруканага жаткырылганга чейин ээн эркин жүргөнүн айтып жатат. Ал аялдын айткандары чынбы? Эгер ал аял айткандай болсо, бул сиздер кабыл алган ошол учурдагы алгоритмдин чийкилигиби? Ал кишинин 14 күн кармап турса, азыркыда 150дөй киши менен байланыш болбойт эле да. Урматтуу журналисттер, бул маселе боюнча ошол кездеги алгоритмде бул келген адамды мисалы биздин жанакы 14 күндүк обсервацияга жатуу алгоритмде кирген эмес. Өзүңүздөр билгендей, келген кишинин баарын тең киргизип 14 күнгө жаткыруу үчүн биз баягы кооптуу көп таратып аткан мамлекеттер кирген болчу. Ошондуктан бул бала ошондой кирип, анан бирок ыкчам иретинде азыр бул баланын тегерегиндеги бүт кант керек жана башка нерселер да. Бул жерде ошо айтып кетиш керек, кээ бир биздин жарандар баягы кайдыгерлик кылып, өзүн бийликтүү кылып, биз айткан сөздөрдү аткарбай атышат да. Ошон үчүн эми бул болгон нерсени бирок убагында биз таптык. Анын арасында азыр эпидемиологдук иштердин баары толук кандуу жүрүп атат. Кошумча айтчу маселе бар. Мына келинчеги ошол нарында оорукчанын айтып атат. Эч кандай нускама берилген жок деп. Нускама берилип, анкета толтурулуп, анкетага кол койдуруп, үй карантиндесиң. Эч жака үй карантинде болгон да? Берилген. Үй карантинде болгон кишиге атайын нускама берилип, эч жака чыкпайсың, башка бирөө менен контактта болбойсуң деп туруп, ошо жоопкерчилигин алып, кол койдуруп туруп жөнөтөт да. Анан кийин ошого карабастан, мына өзү айтып аткандай 150дөй киши менен контактка барып койгону бул өзүнүн граждандык жоопкерчилигинин жоктугу деп айтсак болот. Бардыгын ал убакта обсервацияга жаткыруу маселеси турган эмес. Биринчи түзүлгөн алгоритмдин негизинде медицина кызматкерлери сырттан келген жарандарыбызды 3 категорияга бөлгөн. Биринчи категориясы, мисалы үчүн Кытай, Италия, ушуга окшогон ошол убакта, ошолор келген убакта коронавирус аныкталган мамлекеттерди биринчи категорияга киргизген. Ал жактан келген жарандарыбыздын бардыгы обсервацияга же болбосо госпитализацияга жаткырылган. Сөз жок. Экинчи категория ошолорго жакын же болбосо мындай бүдөмүк маселелерди туудурган мамлекеттерден келгендер, же болбосо жаңы коронавирусту аныктала баштаган мамлекеттер кирген. Ал эми үчүнчү категориядагыларды болсо, аларды инструктаж берип, текшерип, жөнөкөй эле мындай үйүнө жөнөтүшкөн. Ал биринчи учурда болгон. Андан кийинки учурда дүйнө жүзүндө коронавирус каптаган мамлекеттер көбөйө баштаганда, үчүнчү категорияны жокко чыгарып, алгоритм өзгөрөт. Өзгөрүп туруп, эки эле категорияга бөлгөн. Биринчи категория сөзсүз түрдө обсервация менен госпитализация, экинчи категория үй карантини. Жана мен айткан анкетаны толтуруп, ошол жерден өзүнө өзү жоопкерчиликти алам, мен үйдө болом, эч ким менен контактка чыкпайм, үйдөгү менин условиям ошого жооп берет деп өзү кол коюп берип туруп, анан үйүнө барып, үйүндө баардык диагноздар аныкталып, бүт мөйүнчөктө эч жака чыкпай, бирөө менен контактка чыкпаш керек болчу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин үй карантинине чыгарган көп жарандарыбыз, мына биз азыр онлайн режимде атайын биздин балдар программаны түзүп чыгышып, онлайн режимде ошол үй карантинине чыккан жарандарды бул жактан отуруп эле компьютерден карап отурганга мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн биз бир-эки жараныбыздын үй карантининдеги схемасын карасак, бул жаран 24 саат тынбагандай ой калтырат да. Болбосо өзүнүн мойнуна алып, жоопкерчилигин алып кеткен. Азыр мыйзамга да өзгөртүү киргизип атат. Бүгүнкү мыйзамда да бар, атайын штрафтар каралган. Азыр бүгүн биз штабтан чечим кабыл алдык. Атайын биздин кызматтарга тапшырманы бердик. Үй карантининде отурам, эч жака чыкпайм деп, ошону келишимди бузган жарандарыбызга атайын мыйзам чегинде чараларды көрүү боюнча биз бүгүн тапшырманы бердик. Бүгүндөн баштап үй карантининде отурган биздин жарандарыбыздын кайда жүргөнүн, эмне кылып атканын, эгерде бузган учур боло турган болсо, сөзсүз түрдө жазасын ала турган маселени иштеп башташты. Ошонун айынан чындап эле жанагындай маселе чыгып атат. Бирок жанагы 150 кишиге контактка барып,
тигинде болгон маселесинин баардыгы үй карантинин баягы условияларын сактап алгандыгына болуп жатат. Демек бул нарындагы жаранга чара көрүлөбү же көрүлбөйбү? Азыр мен конкреттүү нарындагы жаран жөнүндө айткан жокмун, общий баардык жөнүндө айтып атам, ушундай учурлар катталганы боюнча. Эгерде нарындагы жарандагы өзүнүн ошол берген келишимдеги койгон колун же болбосо ага тагылган милдеттерди бузган болсо, буга сөзсүз түрдө чара колдонулат. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Өзгөчө абал коменданттык саат киргизүүдө мына биздин кээ бир жарандарыбыз бул суроолордо да болсо керек деп ойлойм. Мына массалык маалымат каражатынан, социалдык сеттерден көрүп атабыз, окуп атабыз. Биздин эмне үчүн правабызды ущемлять этип атат? Конституциялык правабыз же болбосо биздин ушул укуктарыбыз бузулуп атат. Бизди мындай чектөөгө алып атат деген маселелерди айтып атышат. Өзгөчө абалдын мыйзамы ошондой. Бул өзгөчө абалдын мыйзамында да жазылган. Ошол өзгөчө абал киргизилген жерде элдин, жарандардын укуктары чектелет. Мамлекеттин укугу көбөйөт. Комендантка же болбосо мамлекеттин кайсы бир тармагындагы бийликке атайын укуктар бөлүнүп берилет. Ал эми элдин укугу, ошолордун укугунун же болбосо киргизген чектөөсүнүн негизинде элдин укугу чектелет. Буну биз баарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Бул жалпы мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн жасалган маселе да.